жака келиштин алдында баары кыргызча сүйлөйт экен деп күткөн, бирок шаарда көп бөлүгү баары эле орусча сүйлөшөт экен. Анан тил табыша албай кыйынчылыктар болду. Өлөң айтышуу деген салт аябай сакталган. Кыз жигит үйлөнүү той учурунда кыз жактан бир шайыр кыз, бул жактан бир шайыр жигит чыгып, экөө кадимкидей өлөң айтышат. Мисалы мындай баштайт да жигит. Мен бир өлөң айтамын, мындай айтам, тегир менен тартылган ундай айтам, сайда каккан туттунук суудай айтам, кызыл кырчын дегенде кызыл кырчын, кызыктырып сүйлөгөн сөзүң курсун. Биз жакта кыздар болсо аябай уялчак, мындай көзүнө тике карасаң, тимени уялып жерин карап качып кетишет. Бул жакта кыздар болсо аябай шайыр, тамашалуу, тим эле байкелеп сенин жүрөгүңдү элдирете берет да, ошол жагы жакшы шайыр. Бизде эң улуу устукан баш, анткени биринчи төрөлгөндө куйрук чыкпай баш чыгат. Биз жакта кыз uzatууда кыздын себине жигит тарап калым берет да, анан кыз жактан сеп берген кезде күйөө балага мотоциклди мингизишет. Таң калтырган нерсе, маршруталарда бүт кыргызча ырылдар, комуз көйлөр жаңырып турду. Ошол мени аябай таң калтырды. Ошол эле кийим кечек жагынан албайсак, бизде аялдар, кыз келиндер кежиме жоолук салынат, калак кийет. Калак деген бизде тескейтөө кыргыздарында бар. Эркектер болсо, аталар болсо, бизде калпагы, тегерек калпак кийишет, катуу. 5 бармакты ботко деп атайт. Негизинен эң эле окшобосу биз жакта бүгүнгө чейин кой сааган учурлар бар. Кой сайт да, кадимкидей эле. Койду саасыз койдун сүтү аябай таттуу болот экен.